Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, адвокат Самат Матсаковдун иши боюнча Бишкек шаардык сотунда прокуратуранын аракетсиздигине карата териштирүү болуп өттү. Негизи бул эмне себептен болууда жана негизи эле Самат Матсаковдун иши жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто адвокат Акынбек Ногоев. Акынбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач эле ушул болуп өткөн соттук териштирүү жөнүндө айтып кетсеңиз, эмне себептен сиздер прокуратурага арыз жаздыңыздар? Эмне кандай жерлерде алардын мындай мыйзамсыз иштерин көрүнсө болот? Негизи биринчиден саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар. Бул жерде негизи айтып кетсем, биринчиден эле кылмыш иши башынан эле козголушунда ага чейинки тергөөгө чейинки өндүрүштө тергөөлүк кыймылдар мыйзамсыз жана негизсиз өткөрүлгөн да. Айтып кетсем, тактап айтып кетсем, ошол эле биринчи эле биз кабыл алган нерсе бул Самат Матсаковдун козголгон иш боюнча, аны жоопкерчиликке тартуу боюнча, аны айыпты угузуу боюнча жана камакка байланыштуу бөгөт чарасын кароосу боюнча бул ошол эле Кыргыз Республикасынын адвокаттык жана адвокатуранын жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамынын негизинде ал жерде 29-беренен 7-бөлүгүнө каралган. Бул эгерде ошол кылмыш козголуп атса, демек түздөн түз прокурор ошо адвокатураны жана юстиция министрлигин сөзсүз түрдө токтоосуз маалымат жибериш керек. Биз мындай кабылдык, бул биринчи кылмыш иш Самат Матсаковго карата 15-ноябрда козголгон, 2024 жылы. Ал 209-берененин кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 3-бөлүгүнүн негизинде козголгон. Ошондон кийин түздөн түз ушул адвокатка иш козголгондон кийин ал жерде адвокаттын өзүнүн аты жөнү такталгандан кийин токтомдо түздөн түз токтоосуз маалымат жиберилиш керек болчу. Экинчи иш болсо 29-ноябрда бул 379-беренесинин негизинде козголгон, 3-бөлүгүнүн негизинде ал боюнча дагы маалымат жиберилиш керек болчу. Бирок тилекке каршы бул жерде адвокатка карата өзгөчө процедуралар бар. Ошол процедуралар өткөрүлгөндөн кийин башкы прокурор же анын орун басары козгош керек болчу. Козгогондон кийин түздөн түз токтоосуз маалымат жиберилген эмес. Бул эмне үчүн негизи маалымат токтоосуз дегенибиз, себеп дегенде бул жерде биринчиден ал токтоосуз жиберилиш бул атайын бул кандайдыр бир адвокат өзгөчө статусу болгондон кийин бул сөзсүз түрдө адвокаттын ошол эле укугу жана кызыкчылыктары биринчиден бузулбашын маалымдайт. Экинчиден биздин эле Кыргыз Республикасынын адвокатурасында атайын комитет түзүлгөн, адвокаттардын укуктарын жактоочу боюнча. Ошолорго түздөн түз келгенден кийин ал жерден атайын адвокаттар дайындалып туруп, Самат Матсаковдун кызыкчылыктары жана укуктары жактоочулар тарабынан жакталмак, колдонмок. Үчүнчүдөн Самат Матсаковдун дагы башка иштери боюнча, граждандык, кылмыш иштери боюнча дагы башка мындайча айтканда кардарлар бар да. Ошондуктан бул жерде түздөн түз жанакы токтоосуз дегенибиз, себеп дегенде ошол башка кардарлардын дагы кызыкчылыктары, укуктары бузулбаш үчүн аларда убагында ошолордун кызыкчылыктарын, укуктарын башка адвокаттарга берилип, башка адвокаттар ошолорду колдоп кеткенге дагы ошон үчүн токтоосуз деп каралган. Бул жерде токтоосуз деген себеби бул жерде незамедлительно деген бул бүт баардык болгон прокуратура, тергөө органдарынын болгон иш чаралары менен, мүмкүнчүлүктөр менен колдонуп туруп түздөн түз бир дыкаттык менен бир кыска мөөнөттө жибериш керек болчу. Тилекке каршы ошонун баары тең аткарылган эмес, бул бир. Мына азыр жаңы эле сот процессинен келдик. Ал жерде дагы ошол эле башкы прокурордун орун басарынын дагы орун басарынын кыймыл аракеттерине жана аракетсиздигине дагы даттануу берилген.
Ал боюнча дагы азыр ошол эле башкы прокуратуранын өкүлү келип ага биз суроо бердик. Себеби дегенде АСРПП деген бар. Ошол жерде АСРППда сөзсүз түрдө азыркы убактылуу эреже боюнча ошо башкы прокурордун буйругу менен кирген. Ошонун эреженин негизинде АСРПП толтурулгандан кийин барып туруп анан кылмыш иши козголот. Бирок АСРП болгондон кийин регистрация өткөндөн кийин ал регистрацияны ким козгосо ошол жерде сөзсүз түрдө колу туруш керек. Бирок тилекке каршы 29 ноябрда 2024 жылы биз бүт материалдарды алдык. Тергөөчү бергенде ал жерде регистрация АСРПда эч кандай башкы прокурордун орун басарынын колу жок. Даже тергөөчүнүн да колу жок. Демек бул жерде регистрация мыйзамсыз жана негизсиз деп табылыш керек. Андан сырткары ошол эле АСРПнын регистрациясында бул жерде ошол жанакы ким арыз менен кайрылса ошонун аты жөнү бардык анын данныйлары жазылыш керек болчу. Бирок тилекке каршы ал жерде А деп койгон, ал белгисиз нерсе ким экен. Демек регистрацияда А дегенден кийин бул жерде же арыз түшкөн эмес, же арыз түшсө ал жерде арыз түшсө анда кандайдыр бир түшүнүксүз нерселерди пайдаланып ал туура эмес маалымат жазылган да ошол регистрациядачы. Ошонун баары келип туруп эми натыйжада башкы прокурордун орун басарынын аракеттери мыйзамсыз болуп чыгып атат. Кээ бир жерлерде мыйзамсыз аракетсиздиги болуп чыгып атат. Ошон үчүн биз сотко кайрылып, даттануулар менен кайрылып азыр сотто иштер каралып атат. Азыр териштирүү болуп атат. Жыйдырчалык. Андан сырткары дагы айтып кетмекчимин, бул жерде дагы эмне үчүн бизге ушундай көйгөйлөр именно ошо башкы прокуратура жагынан биринчиден көңүл бурганыбыз себеби биринчи кылмыш иши жана 209 берене менен 15 ноябрда козголуп атат. Экинчи кылмыш иши 29 ноябрда козголуп атат. Бирок Самат Максаков 29 жылы УКМК тергөө кызматына 2024 жылдын 29 ноябрында УКМКнын тергөө кызматына алып келдирилип, кармалып, ошол жерден биздин катышуубуз менен ага биринчи кылмыш иши боюнча 209 берене боюнча айып угузулуп атат. Ошол боюнча Самат Максаковдо сурак алынган. Андан кийин эле ошол эле 29 күнү бул мындай тактап айтканда 2024 жылдын 29 ноябрында саат 20:08 ошол биринчи кылмыш иши боюнча сурак алынып атат да Самат Максаков. Андан кийин эле ошол эле 2024 жылдын 29 ноябрда саат 21:06 тергөөчү Самат Максаковду 379 берененин 3-бөлүгүнү боюнча каралган кылмышты жасоого айыптагып, ага айыпталуучу катары тартуу боюнча токтомдун көчүрмөсүн тапшырып атат. Мен ушул жерден атайын маани берүүңөрдү сурамакмын, себептен мен атайын могу убакытты айтып атам, себебин кийинчерээк өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Мындан ары 2024 жылдын ошол эле 29 ноябрда саат 21:20 21:40 чейин ошо тергөөчү ошол эки ишти бириктирип атат. Ал сөзсүз түрдө негизи башкы прокуратуранын указаниялары боюнча ал АСРПда ошо түзүлүш керек да. Бирок негедир ошол бириктирген тергөөчүнүн токтому ал жерде штрих-код болуш керек, негедир штрих-коду жок болду. Хотя азыркы кезде бүт бардык маанилүү тергөөнүн токтомдорунда штрих-код болуш керек да, ал штрих-код соответственно АСРПдан чыгат базадан. Анан ошол эки кылмыш иши бириктирилип, ал кылмыш ишине биринчи кылмыш ишинин номери берилип атат да. Андан кийин ошол эки кошулган бириктирилген кылмыш иши боюнча общий айып кайрадан айып угузулуп, 209 379 берене боюнча угузулуп, анан Самат Максаков сурак алынып атат.
карасаңыз 21:56 ошондо бизге ошол токтомдун көчүрмөсүн бизге берип атат. Андан кийин эле биз Матсаков айыпталуучуга суралып 22:04 сурагы бүтүп атат. Ошондон кийин эле 1 минуттан кийин эле бизге тергөөчү сот тергөө судьясынын алдына келтирилген токтомун Самат Матсаковго карата баш коргоо чарасы боюнча өтүнүчүнүн токтомун бизге берип атат. Ал жеринде карасак башкы прокурордун орун басарынын колу коюлуп турат, согласен деп. Демек бизде мындай күмөн жаралып атат. Кандайча биз бир эле кабинетте отурсак, түнкү саат 22:04:05 ошол кезде эки иш бир ишке кошулуп атса, анан ошол жерден негедир кандайдыр бир сразу ошол жерден башкы прокурордун орун басарынын колу коюлуп калып атат. Кайдан пайда болуп атат? Башкы прокурор биздин жаныбызда болгон эмес. Бир минуттун ичинде алар кандай мүмкүнчүлүктөр менен ошол башкы прокурордун колуна алып койду. Демек, бул жерде түздөн түз биз көрүп атабыз. Бул жерде ошол тергөө судьясына келген токтому өтүнүш боюнча алдын ала коюлган. Демек, бул жерде жанакы эки иш кошулуп атпайбы? Ал ошол боюнча токтом дагы мыйзамсыз. Демек, жанакы башкы прокурордун орун басарынын колу дагы жанагы ошо тергөөчүнүн токтому өтүнүч менен кайрылган баш коргоо чарасы боюнча ал дагы мыйзамсыз болуп атпайбы? Фальсификация болуп атат да. Ошонун баарынын негизинде биз айтып атабыз, бул жерде аракети да мыйзамсыз болуп атат, аракетсиздиги болуп атат. Ошол боюнча дагы биз азыр каралып атат. Андан сырткары дагы кечээ баш прокурорго бул жөнүндө да маалымат бердик. Өзүнчө арыз менен жана өтүнүчтөрдү киргиздик. Ушул жагында карап кетиңиздер деп. Негизи биз Самат Матсаковдун иши башталгандан бери, мисалы, коомчулук анын мыйзамсыз кармалганын жана кайсы бир процессуалдык алишемдиктер кеткени жөнүндө сөз болуп атат. Бирок кайсыл иш боюнча айып, могу сиз айтып кетпедиңизби, 209-309 беренелер депчи, булар кандай иш боюнча айып коюлуп атат? Эмне кылды деп, анын күнөөсү эмнеде болуп атат азыр прокуратуранын берген маалыматы боюнча? Эми бүгүн сот отурумунда бул кичине прокуратура жагынан кичине тастыкталды. Бул жерде биринчиден ошол 6-ноябрда бир жаран арыз менен кайрылган. Ал жерде судья менен Матсаковдун үстүнө арыз түшкөн деп, ошол кандайдыр бир алдамчылык менен анын акчасын тартып алган деп. Ошондой кандай айып түзүп атат да. Бирок ошол боюнча 15-ноябрда иш козголуп атат дагы. Иш козголгондо дагы түшүнүксүз түрдө эмнегедир Самат Матсаковго жеке өзүнө карата иш козголуп атат. Бул биринчиден. Сотко козголгон жок. Сотко эч кандай коюлган жок. Анан экинчиден ар бир адвокат өзүнүн кардарлары менен сөзсүз түрдө келишим түзүүгө милдеттүү мыйзам чегинде. Ошол келишимди дагы булар бул келишим мыйзамсыз түзүлгөн жана бул жерде бул келишим туура эмес түзүлгөн деп туруп, бул подделка деп туруп, ошол келишим дагы боюнча 379 берененин 3-бөлүгү менен да иш козголуп атат да. Демек, эгерде мындай айтсак, азыркы кезде бул жерде өтө маанилүү, орчундуу нерсе болуп атат. Эгерде биз азыр ушул жерден баарыбыз тең ушу толук кандуу, ар тараптуу мындай бул териштирүүнү өткөзүп баардыгын карап чыкпасак, демек кийинкиде ар бир жаран өзүнүн жактоочусуна эгер нааразы болсо, келип туруп түздөн түз арыз жазып коюп, менден ушундай акча алган десе, анан анын ортосунда адвокат менен кардардын ортосунда келишим бар да. Ол ошол келишимди тергөө органдары эгер кандайдыр бир бийлик тараптан же бир тараптын тергөөчүлөр тараптан кандайдыр бир куугунтуктагысы келсе, анда ар бир любой адвокатты жоопкерчиликке тартканга мүмкүнчүлүк болот аларда. Ошондуктан азыркы кезде ошого жол бербөө, мыйзамдуулукту сактоо боюнча, мыйзам жолуна түшүү боюнча биз ошол аракеттерди жасап атабыз.
Ал эми Самат мырза өзү бул нерсени эмне менен байланыштырат? Себеби дегенде биз билебиз, Матсаков мындай коомдо резонанс жараткан иштерде жактоочу болуп жүрөт. Ошол эле журналисттердин ишинде жактоочу, жарандык активисттерин, ошол эле жанагы курулуш компаниясынын ээси боюнча жактоочу деп жүрдү. Анан ошолор менен байланыштырабы? Өзү кандай пикирде бул иш боюнча? Негизи 209 беренин негизинде жана 379 беренин негизинде бул жерде тергөөгө чейин өндүрүштө атайын бир кылмыш жаза процессуалдык кодексте атайын бир тергөө амалдары көрсөтүлгөн. Ар бир тергөөчү, ар бир прокурор билет тергөөгө чейинки өндүрүштө, тергөөдөн кийин сотко чейин өндүрүштө кандай далилдер жыйналып туруп, кандай далилдердин жыйынтыгында иш козголуш керек деп. Бул жерде бир гана бир жарандын арызынын негизинде гана иш козголуп атат. Бирок негизи иш козголуунун алдында тергөө ошол эле кылмыш жаза процессуалдык кодексте каралган тергөөгө чейинки амалдарды өткөрүп, анын ичинде экспертиза өткөрүш керек болчу. Ошол жанагы келишим действительно подделка болгонбу же подделка болгон эмеспи? Ошол жерде Самат Матсаковдун колу же Самат Матсаковдун колу эмеспи? Же болбосо ошол кардардын колубу, жарандын жана арыз менен кайрылып аткан же анын колу эмеспи деп ошол барып туруп подделка болот. Бул бир. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык официальный документи деп бул мамлекеттик органдардын чыгарган документтер эсептелинет. Бул эч кандай адвокаттын менен келишимдерди бул официальный документ деп эсептелинбейт. Ошондуктан бизге да түшүнүксүз болуп атат. Бул жерде бирден бир биздин көңүлүбүз бурулуп атат. Бул сөзсүз түрдө бул ошол жана сиз айткандай Самат Матсаковдун ошо журналисттердин укуктарын коргогон үчүн, ошол эле жанакы курулуш компаниянын жетекчиси Имамидин Ташевдин укуктарын колдогон үчүн, өзүнүн ой пикирин ачык массалык маалымат каражаттарга билдирген үчүн куугунтук болуп атат деп ойлойбуз. Себеп дегенде башка эч кандай далил жок. Тергөөдө биз да иштен эч кандай далил көргөн жокпуз. Жанагы айтып аткан процедуралар дагы иштелген эмес. Эгер хотя бы ошол процедуралар иштелип, мына бизде бул бар деп туруп, кандай ошол обязательно мындай процедуралар өткөрүлүш керек да, ошол сот тергөө амалдары өткөрүлүш керек. Ошол амалдар өткөрүлсө, бул бир жөн эле. Бирок сотко дагы документтерди берилди, бизге да копия берилди, эч кандай андай далилдер жок. Ошон үчүн биз түздөн түз ойлойбуз, бул жерде куугунтук деп. Анан дагы бир мындай көзгө урунган нерсе, бул соттук териштирүү дагы сурактар дагы кандай болгондугу боюнча да. Мисалы алып карасак, ошол кармалган күнү чечим эртең мененки түнү бою болуп, эртең мененки саат 6-да чыкты, 8:30. Демек бул андан кийинки учурда дагы ушул түнү менен иштеген ушундай учурлар көп болду да. Бул процессуалдык жактан канчалык туура же бул мыйзам бузуу болуп эсептелинеби? Негизи мындай ал айыпталган күндө дагы кандайдыр бир нерселерге укугу бар да, бул адамдын мындай бир эс алууга болгон укугу, ошолорду мындай укук бузуу катары эсептесе болобу? Албетте, эл аралык келишимдердин стандарты боюнча, негизи эле эл аралык стандарт боюнча ошол эле Трудовой кодекстин талаптарына ылайык ар бир жаран, ошол эле Конституциянын талаптарына ылайык ар бир жаран эс алууга укуктуу. Кандай бир бизге түшүнүксүз болуп атат, эмнегедир ушундай шашылыш түрдө кечинде ошо сот отурумун өткөзүп, анан таң атышак ошо сот отурумунда адамдарды, ошол жердеги 30-тан ашык адвокаттардын укугу бузулду деп бизге да түшүнүксүз болуп атат. Бирок негизи бул жерде аябай одоно бузулуулар бар да. Эч кандай десем, ошол эле баш коргоо чарасы каралып атканда тергөө тарабынан кандайдыр бир далилдер, ошо Самат Матсаков качып кетет деген, же болбосо өзүнүн кандайдыр бир ошол эле иш боюнча кардарларга же ошол эле күбөлөргө же жанагы жабырлануучуга кандайдыр бир кысым көрсөтөт же сот же прокуратурага кысым көрсөтөт деген эч кандай далилдерди берилген жок. Ошондуктан андай далил болбогондон кийин эч кандай себептер болгон жок. Ошо таң атышакты ошол сот процессин өткөзгөнгө, бул бир.
Экинчиден ошол эле 29 декабрда 2024 жылы баш коргоо чарасы камакка алуу боюнча түрүндөгү баш коргоо чарасын узартуу боюнча дагы сот отуруму өткөн. Ал жерде дагы саат 12-де, күндүз саат 12-де башталып, бул 29 декабрь. Анан түнкү саат 1:30 уже 30 декабрда судья, тергөө судьясы чечим чыгарып атат. Анан азыр мен атайын мына ошол президенттин указын алып келдим бүгүн. Бул жерде 2019 жылдын 30 декабрында президенттин УП 179 сандуу указ чыккан о назначении судей местных судов Кыргызской Республики деп. Ошол жерде жана тергөө судьясы баш коргоо чарасын караган узартуу боюнча, камакка алуу түрүндөгү узартуу боюнчачы. Ошол жерде тергөө судьясы дагы назначение болгон. Бул жерде жазылып атат: назначить судей местных судов Кыргызской Республики первый раз сроком на 5 лет деп, 5 жылга деп. 2019 жылы жазылып атат. 2019 жылы. 30 декабрда. Анан ошол жерде 3 бөлүгү менен ушул указдын настоящий указ вступает в силу со дня подписания деп. Демек 30 декабрда бул указ күчүнө кирген дагы жана тергөө судьясы өзүнүн укуктарын колдоно баштаган. Анын полномочиясы бардык нерсеге уже бар болчу. Анан эми карасаңыздар, ошол эле 30 декабрда тергөө судьясы саат түнкү 1:30 чечим чыгарып атат. Указдын баарыбыз тең юрист катары билебиз. Указ 5 жылга болгондон кийин акыркы күн бул 29 декабрь. Демек 30-да тергөө судьясы соттун өзүнүн укугу жок болсо дагы тергөө судьясы ошол чечим чыгарып атат. Бул мына көрдүңүзбү, бул өтө одоно мыйзам бузуу. Бул жөнүндө да биз президент администрацияга кайрылдык, укук коргоо органдарына кайрылдык. Ушул боюнча бул мыйзамсыз депчи. Бирок ага карабастан азыркыга чейин негедир ошол мыйзам бузуу талаптары одоно бузулуп атат да. Анан негизи эле бул жерде бул нерсе мындай адвокаттар коомчулугу боюнча, жактоочулардын жалпы коомчулугуна тийгизген таасири боюнча дагы айтпай кетсе болбойт. Себеби дегенде ошол биринчи кармалган күнү эле бир 40 адвокат жанында коштоп жүрдү. Соттук териштирүү учурунда дагы жанагы баш коргоо чарасын кармаган учурда деле. Сиздин оюңузча бул нерсе Кыргызстандагы адвокатурага кандай таасирин тийгизет? Адвокаттардын, демек, мисалы адвокаттардын коопсуздугу дагы бир коркунуч астында экенин көрсөтүп атат да. Сиз кандай ишти алып барбаңыз, кайсы бир билинбеген анонимдүү түрдө жазылган каттын себебинен кармалып калышы мүмкүн дегенчи. Анан ушундай учурда жалпы адвокатуранын ичиндеги абал кандай болуп атат? Силердин күтүүлөрүңөр, коркунучтарыңар кандай болуп атат? Албетте, бул жерде биринчи жолу бул прецедент жаралып атат. Эгерде ушул прецедент ушул боюнча мыйзам түрүнө өтүп кетсе, демек бул жерде мен жана башында айтып кеткендей, ар бир адвокатка, ар бир кардар, жарандар нааразычылыгы менен кайрылып туруп арыз жазса, анда бул жерде прецедент боюнча ар бир адвокат жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Бул бир. Экинчиден, биздин адвокатурада коопсуз өтө мындай бул процесс өтө маанилүү. Себеп дегенде бул жерде адвокатуранын көз карансыздыгы каралып атат. Бул жерде бирден бир ошонун көз карансыздыгы бузулуп атат. Экинчиден, бул жерде бул эл аралык принциптер. Ошол боюнча эле бул жерде тараптардын теңдик принципи. Анан адвокаттар үчүн чектөө таасири деп эсептелинет. Дагы бир жагынан сот системасына ишенимдин төмөндөшү. Анан бул жерде азыр биз мыйзамдуу өлкө курабыз деп, Кыргызстан өнүксүн деп бардык жетекчилер ошого мындай өзүнүн салымын салып атат. Бирок ошол эле кезде ушундай нерселерден укуктук конфликттер күчөлүшү мүмкүн да.
Анан сөзсүз түрдө жана айтып кеткендей ар бир башка да жарандардын ошол эле адвокаттардын башка кардарлар менен келишим түзгөндөн кийин демек ошол кардарлардын да түздөн түз ушу прецедент жаралса алардын да укуктары кызыкчылыктары да бузулушу мүмкүн түрдөн. Анан бул өзгөчө процедура болгондон кийин эми адвокатка иш козголгондон кийин демек жанакы тинтүү боюнча ал боюнча мыйзамда так түз көрсөтүлгөн бул соттун чечими боюнча деп. Демек эгер азыр бул прецедент өтүп кетсе демек соттун чечими жок эле ар бир адвокатты үйүн тинтип же болбосо иштеп аткан жердин тинтип керектүү документтерди керексиз документтерди алып кетиши мүмкүн. Бул түздөн түз биздин жактобузда кардарлардын дагы укуктары түздөн түз бузулушу мүмкүн. Андан кийин болсо дагы бир нерсе, бул Матсаковду эмне үчүн баш коргоо чарасын ушул убактылуу кармоо жайына кармады деген дагы көп суроолор болууда да. Себеби дегенде эми анын адвокат катары мисалы өзүнүн да жоопкерчиликтери бар болчу да, башка кишилердин астында. Эгер бул жоопкерчиликтүү адвокат катары Кыргызстандан качпайт деген эч кандай бир мындай күтүү болбош керек болчу деген дагы ой пикирлер бар да. Сиз ушуга карайсыз, кандай карайсыз? Эмне үчүн аны убактылуу кармоо жайга СИЗО 1ге калтырып атышат азыр? СИЗО 1 эмес, СИЗО УКМКнын СИЗОсуна. Бул жерде мен башында айтпадымбы, эч кандай далилдер жок болду. Азыркыга чейин жок деп эсептейбиз. Себеп дегенде мына сотторго деле прокурор, тергөөчүлөр ар кайсы эмелерди, документтерди алып келип атат. Ал жерде Самат Матсаковго карата эч кандай далилдер жок. Мунун камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы дагы бул мыйзамсыз. Демек бул камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын тандоо бул сөзсүз түрдө ошол баягы орустар айткандай ломать через колено да, буну сындырыш керек да. Эптеп сындырып кандайдыр бир Самат Матсаковду бир өзүнө каалаган тартипке түшүргүсү келип аткан деген биз ойдобуз да. Башка эч кандай негиздер жок, себептер да жок. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ушул: эгер мындан кийинки мындай силердин күтүүлөрүңөр кандай, бул иш кандай жыйынтыкталат деген ойдосуз? Жана мыйзам чегинде жыйынтыкталыш үчүн кандай чечим чыгышы керек? Биринчиден баягы азыркы өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич өткөндө дагы атайын түн ичинде саат 3-дө интервью берип атайын айтып кетти. Ошого эгер чынында эле ошолордун айткан сөздөрү аткарылып, алардын алдында иштеп аткан кызматкерлер дагы ошол айткан сөздөрүн жана мыйзамдын талаптарын аткарса, анда сөзсүз түрдө Самат Матсаков акталыш керек. Бирок тилекке каршы азыркы күнү биз ошол биздин мамлекеттик башчылардын алдында иштеп аткан жана ошол тергөө кызматкерлеринин тарабынан жана ошол эле сотко катышып аткан прокурорлордун тарабынан андай кыймыл аракеттерди көргөн жокпуз. Себеп дегенде кылмыш жаза процессуалдык кодекси 18-бирине бул ал жерде талаптары ар тараптуу мындай акыйкаттуу жүрүшү керек депчи, тергөө амалдары, сот амалдары акыйкаттуу жүрүп, ошол жерде катышып аткан прокурорлор түз жана таза жана акыйкаттуу, негиздүү, мыйзамдуу корутундуларды айтыш керек. Эми азыркы кезде ошол эле биз карап биздин оюбуз боюнча, биздин көргөнүбүз боюнча прокурорлор баягы өзүнүн статусун башкача көрүшүп, алар өзүнүн баягы айыптоо катары, айыптоо тарап катары ошол жерде сотто өзүнүн ошол ролун ошондой алып барып атат. Хотя ошол эле конституциялык мыйзам прокуратура жөнүндө, ошол эле конституциянын мыйзамдары, конституциянын талаптарынын негизинде жана эл аралык стандарттын негизинде прокурор бул жерде
биз даттанып менен сотко кайрылып аткандан кийин алар ошол жерде болуп аткан кыймылдарды, ошол эле тергөөчүнүн чечимдерин карап ошого баа бериш керек. Бирок ага карабастан алар болсо тергөөчүнү колдоп атат. Сот, тергөө судьясы мына бир нече чечим чыгарды, биздин даттанууларды канааттандырып берди. Ага карабастан мисалы ошол эле прокурор туура эмес өтүнүч бергенден кийин ал апелляция жазыш керек болчу, жазган жок. Демек прокурор дагы демек туура эмес ошол жерден корутунду берген, көрүп туруп ошонун баарынан көз жумуп койгон. Ошонун баарына караганда бул жерде кандайдыр бир мындай түздөн түз кандайдыр бир заказ десек болобу, же кандайдыр бир нерсе аткарылып атат да, куугунтук болуп атат да. Бизде азыр күмөн жаралып атат. Ушу иш боюнча кандайдыр бир акыйкат болбой калышы мүмкүн, акыйкаттыкчы. Анан ошого карата, конечно, бүгүнкү ушу площадканы колдонуп, мен дагы ушу тергөө кызматкерлерине, ошонун жетекчилерине, өзгөчө башкы прокурорго жана УКМКнын төрагасына кайрылып кетет элем. Биз даярбыз, ачык, айкын келишип, мындай сүйлөшүп, ушул иш боюнча жана дагы башка иштер боюнча жолугушуп, ачык сүйлөшүп, кандай бизде көйгөйлөр жаралып атат, кандай биз ошо тергөө органдарынын аракетсиздиги, мыйзамсыз аракетсиздиги боюнча дагы айтып берели дегенбиз. Ошол ушу площадка колдонуп, мен дагы бир өтүнүп кетет элем. Ушул боюнча мен ойлойм, башкы прокурор тарабынан жана УКМКнын төрагасы тарабынан кандайдыр бир биз менен жолугушуу болсо, биз айтып бермекпиз да. Ошондон кийин анан уже жыйынтыкка келмекпиз. Бул иш мыйзамды каралабы, адилетсиздик болобу, болбойбу, ошону анан кийин айтсак болот. Бирок азыркы кезде эч кандай адилеттүүлүктү жана мыйзамдуулукту көргөн жокпуз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн коомдук резонанстуу иштерди жактоочу болуп келген ошол эле журналисттердин, Имамидин Ташевдин жана жарандык активисттердин жактоочусу болуп келген Самат Матсаковдун үстүнөн болуп аткан соттук териштирүүлөрдү жана прокуратуранын аракетсиздиги жөнүндө сөз кылдык. Негизи бул иш кандай жүрүүдө, канчалык мыйзамдуу жана адилет жүрүүдө, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто адвокат Акынбек Нугоев болду. Акынбек мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайпырхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.